ишиңизге ийгилик бар болуңуз. Ыраазыбыз сизге дагы. Рахмат. Журт атасы, сизден үмүтүбүз чоң, сизди колдойбуз, сиздей адам президент болуш керек. Ушул мен такка барам, бул чындык. Аалам алып барат. Атамбаев деле айттык го. Сооронбай Жээнбековду эмнеге алып келди? Кыргыз элин бийлейин деп алып келди. Жалган жерден алып келди. Ал киши деле президент болом деген ою жок болчу. Ишендик го, болду, ишендик. А бирок ишенген менен иш жүрбөй атпайбы? Жалгандан барып калгандыктан. А Кудай Атамбаевча жокпу? Ошондуктан бир адамды дайындап, бул Арстанлайдын такка отурганы, бул адамзаттын үреетке келгени болот. Кыргыз өлкөсү түптөлүп, ошо Ленин түптөгөндөй. Бир күндө бурулуш болот. Ошого эл даяр болуп баратат. Ошондон башка өлкөлөрдөн, Кыргыздан идеология алат. Булар бирин-бири улуу деп сыйлайт экен деп. Ошо бирин-бирине касиетине таазим этип, ошон үчүн кырсыкпайт экен деп. Мына касиетине караганда, кыз баланын касиетине карап, кыздын 40 жашы улук деп төргөт көргөн. Ошо бей шененин таманында деп сыйлаган. А касиетине карабай бүгүн кара күч менен бирөөнү байлыгы бар экен, бийлиги бар экен, Кудай көрүп алдык. Ошо 4 аял менен бир чектелип алдык. 4 аялды рамкага салып алдың. Касиетине кара, күйүп кетесиң. Сен ал талак бердим деген менен анын ичиндеги сезими, энергиясы, мээрим иштесе жок болуп кетесиң. Эркек, сен талак бергенде кой. Сен эгиз жаша. Мына көрдүңүзбү? Анысы кандай? Бул биздин такка барыш, бул дүйнө элинин кутулушу. Кыргыздын улуулугун өстүрүп туруп, улуттарга тааныткандан Кыргыздан келип багыт алат. Кыргызга окшоп жол табат. Дүйнө эли кыргыз болот же кыргын болот дейт. Бул адамзат үчүн керек, бул кыргыз үчүн эле эмес. Биздин такка барганыбыз. Эски бийликти кантип жоёбуз? Революция болобу? Революция болушу мүмкүн. Азыркы ошол башчынын бир маселеси болуш керек, ошо кантип жөнөкөй жол менен өткөрө салам тактымды Абдуллаевка деп. Эволюция болот. Муну карапайым эл өзү жасайт. Эволюция да болот, өсүү болот эволюция. Анан жок, кандайдыр бир жолун тапса, кыргыз чыгым болбош керек. Кыргыз кырсыкпаш керек. Айыл чарба министрли 29 жаштагы кандидат болуп жатат. 10 жылдан бери бизнес тажрыйбасы бар экен. 10 жыл аз десек көп жылдык саясатчылар деле кыйратпай жатат го. Сиздин оюңуз кандай? Азыр жаш балдар эч нерсе кыла албайт, ушуну эстен чыгарбаш керек. Эч деле практикасы жок. Анын үстүнө ааламдан буйрулбагандан кийин эч нерсе болбойт. Жөн эле бул баары келди кетти болот. Бул айтканым закон. Керек болсо айттым го, Украинанын президенти Зеленский деле жөнө бир тамаша үчүн келди, эч нерсе кыла албайт деп, ошол болот. Менин атым Канышай, Жалал Абадтан болом, сизди жакшы көрөбүз, сыйлайбыз. Мен сиздей болуп эл үчүн кызмат кылайын деп ниеттенем. Иш баштадым, батаңызды берип коесузбу? Терең ыраазымын сизге. Секет болоюн Канышай, секет болоюн ошо кыргыз энелери, жеңелери. Сиздер ааламдан Кудайдан кийин келе сыйкыр керемет касиеттин ээси сиздер. Сиздердин ошо батаңыздар, сиздердин ошо назарыңыздар ошо эли журтка, табиатка таасир этет. Мисалга, аял жанды эркек деп бирөөнү айтып коет. Анан ойлонуп көрсөң, аялда энергия болгон үчүн анан эркек ээчи болуп атат аны. Ошондуктан сиздерде энергия бар. Сиздерде бир чоң мээрим бар. Ошо сиздер аял сыпатка отуруп, аалам сыпатка отуруп, жоопкерчилигиңерди мойнуңарга алып, түздөлүп, оңолуп, ушул сыпатка калыптансаңыздар эле элибиз, журтубуз, бала бакырабыз оңолот. Сиздерге карап түздөлөт. Ошо бизге сабакка келип кеткенден кийин эжекелер айтып атпайбы? Байкелер айтып атпайбы? Аялым өзгөрүп кетти, мүнөзү өзгөрүп кетти деп. Анысы кандай ошо улуулукка калыптанып, тетирсинче ошо сиздердин энергияңыздар, батаңыздар, назарыңыздар, ошо ааламдык көтөрүмдүүлүк, мээримдүүлүгүңүздөр улуттарга, табиатка, дүйнө элине тийсин. Мына улуу сөз башталганда убакыт өтө тез өтөт. Азыр эле башталып, жаңы эле бүткөндөй болуп калат.
бар болуңуздар, карыбаңыздар, арыбаңыздар, чарчабаңыздар. Улуулукка калыптанып, эртең дүйнө элине ата, эне болуп, ааламдык түшүнүккө өткөрүп, ааламга да жагып, арбайга да жагып, жана тирүү арбайдын аккуу роль аткаргандай түбөлүк калыптанып ошол арбайды түбөлүк калыптандырып алып, ошолордой энергияңыз, ошолордой умайлыгыңыз, ошолордой кудайлыгыңыз тийип калсын. Ошо эски чектелүүдө жүргөн адамдарда дагы жан дүйнөсүндө өсүү болсун. 2-4 күнү түз эфирде жолукканча жаныңыздар ак, өзүңүздөр саламатта туруңуздар.